жана фуралар, КамАЗдар жарышып айдашат. Ошо КамАЗдардын көчүгүнөн түшүп видеого тартып туруп жөнөтүш керек болуп калды күч органдарына, гаишниктерге. Аны да аткарам мен. Айла жок ошого баратат да. Саламатсыздар болобу кыргыз элим, мына Тоң районундагы Тоң совхоз Кажы Сай айылынын ортосунда жолдо турабыз да. 28 январдан бери видео чыгарып атпадым беле, 1 февралда түрттү. Ошондо байкадым да. Мына могу жер Тоң совхоз айылы да, карап туруңуздар азыр. Ушул жерден баштап менге чейин кескенбелди жасагандар түртүп өткөн да. Gördüңүздөрбү? Бүгүн 5 февраль, 5 февраль 2025 жыл. 1 февральда жолду түрттү 25 жылы. Бүгүн 5 февраль. Бүгүн 5 февраль, 28 январдан бери видео тартып келдим. Бүгүн 5 февраль. Мына Манжылдан бери Тоң совхоз айылына жакын жерде. Ушул жер көрдүңүздөр. Садыр Нуркожоевич бул негизи жол башчылары кандай ойлонушат мен түшүнбөйм да. Кескенбелден бери 300 метр түртүш үчүн келиш керекпи? Алар деген ошо Кескенбел жакты түртүп турсун да, буякты бул жолду деген могу Кажы Сай Тосорго чейин эмени аралыкты түртүп аткандарга тапшырып бербейби? Кандай кылып бөлүштүрүп салган бул жолду? Мына эми карап туруңуз, тигине Манжылы боякта тетиги. Эмне болуп түртүш? Кандай түртүш? Карап кой, машина тим эле калчылдайт. Бүгүн 5 февраль, 28 январдан бери видео чыгарып атам. Мен тек күч органдары менен уже бүт байланышып, ушундай ошол жака жөнөтүп атам да, могу видеолордучу. Карачы. Мына ушул, мына могу жерге чейин, мына ушул жерге чейин тартып келдим, Мына ушул жерге чейин түртүлгөн эмес. Мындан ары түртүлгөн. 300 метрге да жетпейт, 200 метрдей жерде ушу Кескенбелден бери келип түртүш керек экен да. Бул 300 метрди буякты түртүп аткандарга берип койбойбу? Мына буяк түртүлүп кичине мындай. Манжылы тигине тетиги күмбөздөрдү көрүп атасың. Манжылы. Бул кандай? Ушуну дегени таң калам да, биздин кыргыздар кандай ойлонот? Негизи кимге берди эле? Кажы Сай, Тосор тарапты түртүп аткан грейдерлер келип азыркы жерди түртүп 200-300 метрди кошуп койбойсуңарбы ошолорго? Алар өзүнчө келип эметиш керек экен да. Ошо 300 метр үчүн Кескенбел ары тиги Барбулак жактан бери келип грейдери. Ошол жактан бери келип, ана могу Тоң совхозго Манжылы ушул 200-300 метрди түртүш үчүн ошо тети канча километр? 40 километр го дейм. 40 километр аралыктан бери келип түртүш керек экен. Боякты түртүп аткан грейдерлер ошол жакты түртүп койбойбу? Ой, ошону ары карай 300 метр ашып кетсе, улантып түртүп коет.
таң калтыра турган иштерди жасайсыңар го силер. Бияктына зымырайтып түртүп койгон да. Мына ушул эле грейдер тияка барып, могу ашып кетсе бир 300 метр арыраак түртүп коймок да кошуп. Анан бу жерди түртүп эметип оңдоп койсо анан учуртуп айдайт да машиналарды ачыш айдоочулар. Могу жолдо бир 40 менен 50 менен айдасаңар деле жетчү жериңерге жетесиңер да. Ушул жерден эми түртүп койсо түп түз экен деп 80-90ды басат. Лобовойго таштар чачырайт.